Мен Сулейманова Гүлсена Акылбековна. Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетинин 4-курсунун студентимин. Сулейманова Гүлсена БИМ факультетинин эң алдыңкы студенттеринин бири. Коомдук иштеги, окуу ишинде ар дайым алдыңкы орунда, бир нече олимпиадалардын катышуучусу, жеңүүчүсү. Бул атуулук стипендияга Гүлсенанын сунушталгандыгы эң туура чечим деп ойлоймун. Гүлсена бизге келечектен көп үмүттөндүргөн мыкты артисттерден болот деп ишенем. Биздин университет максаттардын, үмүттөрдүн, келечектин жандоосуна айланган биздин ишенимдүү тирөөчүбүз. Ушул окуу жайда менин эң мыкты, эң сонун күндөрүм өтүп жатат. Ийгилик сырым өзүмдөгү аракетчилдигим менен кызыгуум көбүнчө шык берет деп билем. Мен ар дайым өзүмдү туура алып жүрүүгө тарбиялайм. Өз эмоциямды ичке катам. Сабырдуулук менин негизги өзөгүм. Баштаган жумушумду так, убагында бүтүрөм. Күнүмдүк максат пландар менен иш жасайм. Ар кандай кырдаалда өзүмдү башкарып, туура чечим чыгарам. Ар бир адамдын өмүрү кандайдыр бир иреттелген баскычтар менен коштолот эмеспи? Мисалы, биз өткөн күндөрүбүздү эске салып, артка кайрылганыбызда эс тарткан күндөн тарта бала бакчадагы баю сезимдер, мектеп учурундагы эстен кеткис мезгилдер көз алдыма тартылат. Азыр эсиме түштү. Ноокат Билимкана лицейинде окуучу кезимди өткөрүп, мектепти бүтүрүп жатканда студенттик күндөрүмдү эч элестете алган эмесмин. Себеби мектеп андагы активдүү чөйрө менен жашоомдогу мазмуну болчу. Убакыт өтүп, ал нерсенин ордуна университет басты. Студенттик күндөрүмдө эч нерсеге алмаштыргыс мени ар тараптан курчутуп, ийгиликтүү студент болушума алтындай кеңештерин берип, колдоп турган мыкты чөйрө таптым. Мен ар дайым чоң кыялдар менен жашап, тынымсыз аракет кылып келем. Жаңы нерселерди үйрөнүү, дүйнө элдеринин маданиятын таануу мен үчүн абдан кызык. Кызыгуумдун артынан мобилдүүлүк боюнча Россия, Өзбекстан, Казакстан мамлекеттерине барып, өз билимимди өркүндөтүп келдим. Ар бир мамлекеттин өзгөчөлүктөрү ар кандай. Мен байкадым, өнүгүү темпи бизге караганда бир кыйла жогору. Ийгилик жаштардын колунда демекчи, өлкөбүздө мага окшош жаштар көп болсо, буйруса өнүгүп өсүп, биз да башка өлкөлөрдөн кем калышпайбыз. Ийгиликтин баары алдыда. Менин жарык дүйнөгө келишиме себепчи болгон, ар дайым жөлөк таяк болуп, ушул деңгээлге жеткизген ата-энеме терең ыраазычылык билдирем.